ошо элге мен өзүм дагы таанышым керек экен да. Ырларды угуп атат, бирок ким ырдаганын билбейт экен да. Айнур тобунда солистмин, анан ошол ырлардын авторумун. Фонограмма ырдаш үчүн дагы талант керек. Ич тарды кылып жүрсөң ырың өчүп кетет. Физика жөнүндө эле ырдасак элдер бийлей берип анан бул ырың элге жагып хит болот окшойт да, ошо келинчегиме дагы ыр чыгарып койгон кызсың айдап. Больницада да карай албай даңктап көтөрүп турса, сен дал ошо көтөрүлгүң келет экен да. YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрүнө жалындуу салам айтабыз. Бул ирет биз Баткен облусу Лейлек району Разаков шаарындабыз. Ушул жактан чыккан, ушул жактын кылууну баарыңыздар сүйүп угуп келген Берметим, Аясманда сагындым, Сени аттуу чыгармаларын аткарып келген ушул Айнур тобунун солисти, негизги жылдыздарынын бири десем болот. Алибек Тургунов байкебиз менен маек турган турабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Эң алгач эле кандайсыз? Не жаңылыктар? Мен өзүм ушул жактын кылууну болгонума карабай көптөн бери келбей конок болуп калдым. Бул жакта не жаңылыктар Лейлекте? Эми жаңылык бизде ушул чыгармачылык менен алектенип жүрөбүз. Тойлорго чыгып атабыз, концерттерге чыгып атабыз, катышып. Дагы эле ошол чыгармачылык менен алектенип жүрөбүз да. Сон негизи сиздин ырыңызды биздин муунда эле биздин ата энелерибиз да уккан, ошо сизге маектешүүгө даярданып атканда баягы комментарийлерден, билдирүүлөрдөн дагы окуп калдым. Бир байке жазыптыр, ушул ырлар менен бир жаштыгыбыз өткөн, азыр 60-тамын, неберелерим бар депчи. Анан биздин муун сиздерди баягы жүзүңүздөрдөн тааныбай, ырыңыздарды эле угуп таанып калдык. Анан жакынкы учурда ошол социалдык тармактардын, Инстаграмдын, Ютубтун өнүгүүсү менен жүзүңүздөрдү көрүп тааный баштадык да. Анан мен байкагандан акыркы жылдары ушул социалдык тармактарга, Инстаграмга да бир аз көңүл буруп баштаптырсыз. Бул эмнеден кабар берет бизге? Өзү бул сурооду туура берип атасың. Себеби биз ырдап чыккан кезде телефон жок болгон, соц тармактар жок болгондуктан баягы телевидениеге бизди жакшы тартпайт эле. Анан биз ошол кассетаны чыгарып эле анан гастролдорго чыгып, элге өзүбүздүн талантыбызды көрсөтүп, ошентип эле концерттерди берип жүргөнбүз. Анан негизи ошол биз чыккан кезде, ал кезде ошол бүт группалар чыккан. Баягы орустарда топ түзүү бир мода болгон, орустарда баягы Ласковый май, Фристайл деген группалар чыккандагыдай бизде да ошондой Биз тобу, Кыргызстан плюс тобу, Айнур тобу, Жаш кыял тобу, ал кезде ошо топтор болгон дагы ырчылардын аты чыкпай калган негизи. Анан мен негизи кийинчерээк деле өзүм атымды билбейт эле. Көргөндөр Айнур деп коет эле. Анан кээ бирөөлөрү тамаша кылып Аясманда деп коет эле. Өзүм атымды азыр деле жакшы билбейт. Ошого азыр көбүрөөк басым жасаганыбыздын себеби ошо элге мен өзүм дагы таанышым керек экен да. Себеби сен айткандай ырларды угуп атат, бирок ким ырдаганын билбейт экен да. Ооба, туура айтасыз. Сон анан мен азыр сизге айтып өттүм, ырларыңызды угуп келебиз, социалдык тармак жандангандан бери сизди көрүп калдык депчи. Бул негизи сиздин чыгармачылыгыңызда бир тыныгуу сыяктуу болуп калдыбы, же сиз иштеп эле келгенсиз, анан социалдык тармакка келгениңизден кийин бир жаңы этап башталып калдыбы? Туура айтасың, ошол биз баягы чыгармачылык жакты баштаганда өтө катуу басым жасаганбыз. Негизи өзүм мен спесим мен физкультурник болом деп физкультурникка тапшырганмын. Анан ошол ырларыбыз чыккандан кийин ырларыбыз элге жагып кетет да, 95-жылкы ырлар жыйнагыбыз. Ал кезде ошол 15 ырдан, 12, 16 ырдан кылып туруп бир альбом жаратчу элек. Анан ошол биринчи эле альбомубуз 95-жылы чыгарсак, элге жагып кетти дагы. Анан ошол ырларын чыгаргандан кийин менин атам кайтыш болуп кетет. Анан бир жыл чыкпай калабыз дагы, 97-жылы Аясман деген альбом чыгарам дагы. Анан ошол альбомубуз дагы элге жагып кеткенден кийин биз биринчи жолу Дворец спортого концерт беребиз, эч жерге концерт бербей туруп. 3 күн Дворец спортого концерт берип, дароо эле ошол чоң спорт сарайынан баштадыңыздар, ошол спорт сарайында эл батпай калганда 3 күн. Анан ошондон эле мен баягы окуум да калган, баягы күрөш алчу элем мурда, күрөшүм да калып, мен анан бүт ички дүйнөм дагы, жашоомду дагы бүт ошол чыгармачылык жакка, ыр жагына карап кетип калдым да. Йодамаринди күн сайын колдонуу түйүлдүктүн өсүүсүндө тобокелдикти азайтат. Экөөнү тең йод менен жетиштүү камсыздайт. Йодамарин, йод жашоого керек. Азыр чыгармачылыкты сиздин башталып, жаңы альбомдоруңуз жөнүндө, алгачкы концерттер жөнүндө өзүңүз кеп баштап калдыңыз.
Биз бүгүн бери эле дегенде бир 30 жылдан мурунку тарыхты сурагым келип атат да. Негизгиси ушул Айнур тобу өзү эмне болуп түзүлүп калды эле? Сиз бул топко кандай келип калдыңыз? Же сиз ушул топтун негиздөөчүлөрүнөнсүзбү? А, бирок көпчүлүк ушуну сурап калат. Анан кээ бирөөлөр ошол тааныштырганда дагы Айнур тобунун негиздөөчүсү, жетекчиси дейт. Жок, бирок мен жетекчиси дагы эмесмин, негиздөөчүсү дагы мен эмесмин да. Биз мына айылда жашаганбыз өзү негизи, Кара Булак деген айылда, ошол Элек районуна караштуу. Анан Сүлүктү деген шаарда бизге музыкант киши келет, Бакыт Кайымов деген. Анан ошол киши ошол Сүлүктү шаарында эле бизге чейин Айнур тобу деген группасы болуп, бирок алар тойдо жүргөн да. Анан бизге келип анан жаңы состав түзгөндө ошол жаңы составдын катарына мен дагы кошулуп калам дагы. Анан биз биринчи ошол тойдордойбуз биз дагы. Анан мен ошол мектеп курагында эле обон чыгарып, сөздөрүн жазып, ырдап жүрчү элем гитара менен. Анан ошол Бакыт Кайымовдун колубуз менен анан ырларыбызды жаратабыз. Анан ырлар ушу элге жагып кетет дагы, анан Айнур тобуну улантып кетебиз. Бирок ошол мен ырдап жүргөндүктөн эле көпчүлүк мени негиздөөчүсү деп коет экен. Жок, бирок негиздөөчүсү ошол Бакыт Кайымов. Анан биздин топтун жетекчиси мен өзүм агам бар. Мен ошол негизи музыка жагында ошол агамдан үйрөнгөнмүн. Гитараны дагы, аккордеону дагы Курбанали Мансуров деген. Ошол кезде бизди жетектеп жүрдү. Мен просто Айнур тобунда солистмин, анан ошол ырлардын авторумун. Сонун. Азыркы учурда топ толугу менен сиздерде мындай байланыш барбы же топ катары жумуш алып барасыздарбы ошол 90-жылдардагыдай? Ошол биздин мурдакы биздин группада жүргөн жигиттерибиз азыр баардыгы өзүнүн жеке турмуш менен алектенип кетти. Анан той топурлар жакшылык иштер болуп калса жолугуштурабыз. Анан Назырбек Сайынов деген бизде клавишник болуп жүргөн бала, азыр мисалга Бишкекте телевидениеге же концерттерге катышпасам, сөзсүз жанында келип колдоп, клавишага чыгып, анан бияка азыр негизи биз тойдо дагы, концертте дагы минус ырдап үйрөнүп калганбыз да, живой ырдап. Анан баягы фонограмма ырдай албайм, чынын айтсам. Себеби фонограмма ырдаш үчүн дагы талант керек да. Оозуңду окшотушуң керек, кыймылыңды окшотушуң керек. Дал келиш керек десең. Ошол дал келбей калабы деп эле коркуп, мен постоянно минус ырдайм да. Анан ошол Назырбек Сайынов деген досум экинчи голосторду алып берип жардамдашып жүрөт. Айнур тобунун ырлары өзгөчө, Берметем, Аясманда ырлары социалдык тармактардын бир элге кеңири тарабысы менен өзгөчө TikTok, Instagramда дагы бир жаңыдан жанданып элге катуу сиңди да. Мурда балким сиз куракты, сиздин жаш кезиңиздеги өзүңүздүн замандаштарыңыз, куракташтарыңыз угуп келген болсо, ошол TikTok, Instagramдын жардамы менен азыркы жаш 18, 19, 20, 25 жаштагы жаштарга дагы, угармандарга аябай катуу тарады да. Жалпы эле алганда сиздердин Айнур тобунун баягы азыркы жаштардын термини менен айтканда прайм кези, өзгөчө бир элге катуу бир аты таанылып турган кези, сиздерге да балким жылдызыңыздар өзгөчө бир жанып, көчөдөн бир өткөндөрдүн баары таанып, бир кыздар сөз атып дейли, бир прайм кези кайсыл учур болду деп айтасыз? Ошол жаш кезиң болсо керек деп ойлойм. Себеби ошол Аллах Таала бизге ушундай талант берген экен. Ошол 95-жылы ошол ырларыбызды чыгарып, анан 2000-жылдарга чейин ырдап жүрдүк. Анан мен шүгүр кылам, себеби ошол Кыргызстандын бардык райондоруна барып, Кыргызстандын ошол кооз жерлерин тамаша кылып, шылдырдын артынан. Анан мен ойлойм ошол 95-жылдан 2000-жылга чейинки кезибиз Өзгөчө. Өтө мындайча айтканда ширин жашообуз болгон окшойт. Анан кээ бир жылдыздар айтып калат эмеспи, өздөрүнүн көрөрмандарын бир өзгөчө жоруктарыны, балким бир уктап жаткан жерлерине чейин табып келгени, же болбосо бир өзгөчө белектери, сиздин көрөрмандардын ичинен бир өзгөчө жоруктар менен эсиңизде калгандар болгонбу? Көрөрмандар Ал кездеги кыздардын эми көрөрмандыгы башкача эле. ооба, жаштык кезде ар кандай окуялар болот экен. Мына Ысык көлдө Ак-Суу районуна барып, ошол жерде ырдаганыбызда баягы автограф коюп бербейсизби Алибек байке дегенинен. Анан ал кезде биз баягыдай рафтар менен чыгат элек. Анан коюп берейин деп эле ушундай жерге түшсөм эле кыздар сүдүрөп кеткен да. Толтура кыз ортосуна алып эле сүдүрөп кеткен. Анан кыздар сүдүрөсө неудобно болуп калат экен да. Анан баягы жетекчилерибиз, берки достор алып калганда мени ошондой кызыктуу окуялар болот экен.
Анан топтун өзүнүн негизинде кызык окуялар боло турган болсо, Данияр Тургунов деген менин бир тууган иним бар эле. Ал дагы ошо клавиш ойноп биз менен чогуу жүргөн. Анан биз баягы жана айтып кеттим го, мен физкультурда окуп, анан спортко жакын элем да, күрөш алып жүргөнмүн, футбол ойноп жүргөм. Анан мен өзү негизи музыкага келгенде мен идеал туткан музыка жагынан мен Олег Газмановду жакшы көрөт элем. Олег Газманов сальташ коомдарын, шпагатка отуруп туруп кеткендерин, анан мен сахнада ошону жасайт элем. Ал кезде ошого бизди баягы спорт школунун балдары, физкультурнын балдары, негизи спортсмен балдар жакшы колдойт эле. Анан ошо мен дагы сальташ эттем, анан ошол иним дагы сальташып, анан Сокулук шаарына келип, ошо Сокулуктун центринде концерт берип атсак, бир ырыбыз чыгып, ошонун финалда музыкасында Данияр сальташ керек болгон артына. Анан Данияр сальтага таштаса, колуна туруп буту же бул жака кетпей, же бул жака кетпей, же мен барып түртүп койбой, кызыктуу окуя болгондо жакшы бутуна түшүп калды. Эгерде бул жагына кеткенде чалкасына жырылып калмактыр. Анан ошол эле баягы Назырбек Сайынов деген досубуз, биздин эми устаздарыбыздын бири, Анарбек Сардарбеков деген күчтүү музыкант болгон. Ал ошо Анарбек Сардарбековду мыскыл жана тамашага бир гала концертте ошо киши алып барып болуп калды. Анан Назыр бар шүстүрү болуп, Анарбек экенин өзүнүн атын айтпай, фамилиясын неме кылып, Сардарбек эке деп эле кайра айтат да. Анан баягы ошол агайыбыз кичине мындай түрү өзгөрүп, кичине капа болгондой болуп калды. Ошондой кызыктуу окуялар көп болот да. Анан негизи чыгармачылык кишилердин көбүнөн эле сурасаңыз, баягы балким өзгөчө өзүңүзгө жакын ыр бар деп сураганда, баардыгы эле өзүмө жакын деп, анан баары бир кайсы бир деңгээлде өзгөчө ийгилик алып келген ырларын айтат да. Сизге өзүңүздүн ырларыңыздан кайсысы балким өзүңүздүн бир жашооңуздан алынган, же сизге бир өзгөчө орду бар, кайсысын айтат элеңиз? Мен ырларым эми ошол негизи биз ошол ырдап чыкканыбызда бизди элге Аянур деген бир ырыбыз бар эле. Анан группабызга дагы мындай окшоп кетет экен да, бирок ал группага эмес, ал кыздын атына жазылган. Аянур деген. Анан Берметим экөө. Анан азыркы кезде Айла жок сүйүүгө деген ырыбыз элге жакшы кетип атат. Анан азыр жаштарыбыз ошону көп ырдап атат. Анан Аясманда деген ырыбыз да. Бирок жаштар ырдаганга кубанат экенсиң. Ушул жерден өзүңүз айтып калдыңыз, баягы кээ бир ырчылар ырын ырдаганда баягы бир аз наразычылыгын билдирет да. Сиздин ырларыңызды көпчүлүгүнө көрүп жүрөбүз, кавер кылып, же болбосо өзү жаздырып, баягы тойлордо аткарып, бир концерттерде аткарып, аларга сиздин каршычылыгыңыз жокпу? Жок, мен ошол ким эле суранса, ырдын жаңыланып турган жакшы да. Ырды ошол эл арасында ырды алып кетсин деп чыгарасың да. Ич тардык кылып жүрсөң, ырың өчүп кетет. Ыр жаңыланбаса, элге угулбаса, ал ыр өчүп кетет да. Мен ким эле сураса уруксат берем ар дайым. Болгону ошол авторун айтып койгула дагы, жазып коюп, ырдай бергиле. Анан мен дагы ошолорго кичине болсо дагы жардам болсун, жаңыдан баштап аткан болгондорго өзүм минусумду дагы берем. Мына минусту карагыла, эгерде жакса ушул минус менен ырдагыла. Мен өзү негизи ошол чыгарган ырларың эл арасында ырдалып кеткенди каалайм да. Азыр эле өзүңүз да айтып өттүңүз, Берметим аттуу чыгарманы. Бул ырды Мажит дагы аткарып жүрөт. Ошо YouTube'да дагы бир өзгөчө көрүү топтой алды, анын аткаруусунда да, сиздин аткарууңузда да аябай көп жерде жаңырат. Бул ырдын балким бир сиздерге тиешелүү тарыхы жокпу? Бир белгиленген Бермет деген кызга арналган эмеспи? Бул Берметим деген ыр, бул мындай болуп чыкканда, мен ошол 8-9 класстарда эле ошол обон жаратып жүргөн окшоймун. Ошол 10 классыбызга барганыбызда ошол бир 2-3 ырым бар эле. Анан биздин мугалимибиз, класс жетекчибиз физика эжеке эле, физикадан сабак берет эле. Бизебаева Мира деген. Анан ошол физика жөнүндө мага сөз берген. Короче, сен обон жасай чыгарат экенсиң. Ушул текстке обон чыгарып келесиң. Анан биз 10 классыбыз, 11 класстар менен жарышканда, сен ошол мен физик экенимди билдирип, ушуну ырдашың керек деп. Ошондон анан келип, үйгө келип, гитара менен отуруп, ошол Берметим обонуну чыгарып, анан ошол текстти ырдап чыкканмын да. Баягы эми Берметимди көйлөп уккан болсо керек. Ал текстинде Абасы жер адамдар, өсүмдүк менен айбандар,
жанып турган жылдыздар жаратылыш деп аталат. Жаратылыш закону физикада каралат деп ошол көп тексттер эсимде чыгып кетти, бирок ошондой текстке анан булар ошо тойлорго чыгууда физика жөнүндө эле ырдасак элдер бийлей берип анан булурун элге жагып хит болот окшойт деп ошол Бакыт Кайымтар айтканынан анан башка текст жазбайсыңбы дегенден анан ошол Бермет деген ат өзүмө жагат эле. Анан ошол Берметим деп текст жазып чыкканмын. Мектептен, студент кезден бир эсте калган Бермет деген кызга арналган эмес, Жок, ал ошол 10 классымда чыккан бул. Анан негизи келинчегим аты Гүлсүмай. Ошо мектеп жакшы эле экөөбүз бири бирибизди жактырып калып, анан ошол келинчегимди мектеп бүткөндөн кийин алдым. Кудайга шүгүр азыр чогуу жашап атабыз. Эки уул, бир кызыбыз бар. 3 неберебиз бар. Ошол келинчегим эле анан ошо келинчегиме дагы ыр чыгарып койгом Гүлсүнай деп. Сон капа болбосун деп. Капа болбосун деп. Азыр эми чыгарбай калсаңыз анда бир эскирип кетти деп азыр Жубайма деген жаңы ыр чыгардым, бирок көпчүлүк эле жагып атат. Азыр ошо соц тармактарга да киргизип атабыз ошол Жубайма дегендерди. Сон баягы чыгармачылыгыңызга тиешелүү бир акыркы суроону сурап калайын, анан үй бүлөңүз жөнүндө, жеңеңиз жөнүндө бир кенен сурайын деп турам. Негизи чыгармачылыкта деле бир кыйынчылык учурлар болот. Кайсыл бир топторго же ырчыларга атайын бут тосуулар болот дегендей. Сиздердин топ баягы жаңы жылдыз жанып аткан учурлардабы же андан кийин балким жеке өзүңүзгө кандайдыр бир бут тосуу сыяктуу окуялар болгон жокпу? Ал кезде бизде азыркындай эле эми бут тосуулар жок болгон, себеби ар ким өзүнүн ырларын чыгарат эле дагы. Анан ошол бир аранжировщик таап ошол ырларын жаздырат, анан студияга барып жаздыр, анан негизи убагыбыздын көбү гастролдөөчү эле да. Анан музыканттар ошол гастролдо жолугушпасак жолугушабыз, ата бири-бирибизди көп көрбөйт элек эле. Анан Бишкекте гала концерттерде, мыскыл жана тамашаларда жолугушуп калат элек. Бирок мага ошол музыка жагынан эң көп жардам берген өзүнүн ошо Сүлүктү шаарында Кыргызстан плюс тобунун солисти, негиздөөчүсү Насирдин Жуманов деген обончу аткаруучу агайыбыз бар. Ошол киши биринчи альбомубузду ошол жазып берген. Анан азыр сен айтып кеттиң го кыйынчылык болгонбу деп. Албетте биринчи баштаганда кыйынчылык болот экен. Себеби биз айылда жүрүп жолукканда шаарга барсаңар жазып беребиз деген. Шаарга барып анан биз рабочий городок жакта туруп калабыз квартирада. Насирдин Жуманов Кайназарова дегендин бир көчө наркы жакта Диповский деген көчө бар экен. Ал кезде баягы жашоо кыйын эле, баягы тоногон балдар дагы көп эле. Азыркындай эмес. Аты чыккан Кызыл аскер районуна жакын. Ошол Кызыл аскер жактан өтүп, анан мына машина жүргөн жолдон кетсең, баягы балдардын тособу деген ойдо өзүм жалгыз барат элем. Берки жанында досторду жүрүп элетсем деп барбай коет элем. Түнүгө барат элек да. Ал киши Насирдин Жуманов күндүзү мен бошобойм. Колдон келсе түнүгө кел дейт, анан ырдашушунча ырдап чыккым келет эле. Ошого поезд жол менен барат элем. Барсам ошол Насирдин Жуманов эки ырымды жазып берет да, болду мен чарчадым дейт эле. Кайра ошол 3-тө 4-тө үйгө кайтып келеттим. Ошентип бир жума 10 күндөй барып ырларын жаздырып, анан чыгардык. Анан Аллахка миң кыла шүгүр кылам, ырлар ошол элге жагып кеткенине. Сон бир өзүңүз айтып өттүңүз, баягы негизи физкультурада окуганмын, спортсмен болгонмун деп. Ошол жерден баягы чыгармачылыкка сиздин жашооңуз бир бурулганы, насип болгонуна бир өкүнүч жок, Жок. Шүгүр кылам, ошол айтам го, музыка менен эч бир жамандык көрбөдүм. Канча досторду артырдык, ошол ырдап жүрүп. Кыскасы бардыгы ыраазымын да азыр. Кайсы бир деңгээлде сизге бир киреше булагыдагы боло алдыбы чыгармачылыгыңыз? Чыгармачылык ошол ырдап жүргөндө болгон. Ошол Бишкектен үй жай кылып, анан машинелерди алып. Бирок ошол жана сен башында суроо берип кеттиң го, пауза болуп калдыбы деп. Ал пауза ошол биз 2000-жылдары мен катуу ооруп калам. Ошол 95-жылы, 97-98-жылдары альбомду чыгарабыз дагы, ошо гастролдордо жүрүп, анан мен ашказандан катуу ооруп, анан больницада да карай албай, анан мен апам ушул айылга алып келип, 2 жыл 3 жыл ошол ашказан менен оору менен алышып жүрдүм да.
Демек сиздин баягы кичине тыныгууңуздун негизги себеби ооруп ошол калганыңыз ооруп болгондо десек калгандан да туура. болуп, ошону неме кылып кичине кармап туруп неме болуп калдык. Кийин анан ошол айылда эле иштеп жүрүп калдык, шаарга барбай. Анан ошол эми баягы ооруп калгандан кийин дарып келүүгө дагы акча көп кетет экен, ошол үйүбүздү дагы саттык. Ошентип анан айылга келип жайланышпаганбыз да. Эми баягы бала кезиңизге бир барып келгени турабыз да. Өзүңүз да айтып өттүңүз. Ушул Разаков шаарына жакын турган Кара булак айылынан алам депчи. Мен билгенден Кара булак айылы негизинен баягы балбан билек күрөшкөн, республикалык деңгээлде балбандар чыккан айыл. Менин досум да болот, сиздин өзүңүздүн уулуңуз Кайрат да ушул Кыргызстанга белгилүү болгон, атактуу болгон балбан. Сиз өзүңүз жаштык кезиңизде да ушул тармакка да бир көңүл бургансызбы? Ырчылыктан башка да кандай өнөрлөрүңүз болгон? Мен ошол ырдаганга чейин, ырдап чыгып кеткенге чейин мен ошол күрөш алып жүргөнмүн. Анан футболду жакшы ойнойт элем. Эми күрөштүн баягы номер 1 Лелек районунча палбан болбосом дагы ошол күчтүү палбандар менен күрөш алып жүргөм. Ошол 95-жылы, 96-жылы мынау центральный стадионубузда 31-августта күрөш болгондо абсолютный вестен финалга чыгып алгам. Финалга чыкканмын. Ошол анан жетишкендиктер көп эле болгон. Бирок азыркыдай чемпионаттар өтпөйт эле да, мурда ошол той күрөштөр ошондой эле болуп. Азыр эми мына чемпионаттар өтүп, анан ошол азыр кайраттар ошондой ийгиликтерди жаратат го балам. Алыш күрөш боюнча ошол кыргыз күрөшү боюнча Кыргызстан 3 жолку биринчи немесин алды. Кандидат мастер спорт дегендерди толтурду. Ал Кайратка эми мен өзүм жашынан жардам берип неметип жүрдүм. Андан кийин ошол мен мурдакы күрөш алып жүргөн досторум Айып Балбан, ошол Бишкекте азыр кыргыз күрөшүнүн федерациясынын президенти болду. Атактуу балбан. Азыр Лелек районунда күрөштү уюштуруп жеткирип жүргөн Атамбек балбан. Алар менен да чогуу күрөш алып, ошо достошуп калганбыз ошол балбандар менен. Негизи эле ушул айылыңыздардан кыргыз күрөшкө кызыккандар, атактуу балбандар көп чыгат да. Бунун кандайдыр бир сыры барбы, же сиздер бир өзгөчө көңүл бурасыздарбы? Адатта ушундагы бардык облустарда эле бар мен билгенден. Кайсы бир айылдардан мисалы Токтогулдан ырчылар көп чыгат. Бизден да балбандар көп, анан Лелектин ичинен дагы эң көп балбан чыккан айылдардын бири сиздердин айылдар. Бизде өзү негизи ошол элибиз күрөшкө көбүрөөк басым жасайт окшойт да. Анан ошол мисалга башка спортко караганда ошол күрөшчүлөрүбүздү жакшыраак сыйлайт окшойт. Мен өзүмчө ошентип ойлоп койдум. Себеби мен дагы ошол күрөш алып жүргөндө Алибек балбан деп ошол аксакал кишилер дагы жакшы сыйлашат эди да. Кийин анан ырчы болуп кеттим. Ошол өзүң элиң эле көтөрүп жүрөт экен. Себеби ошол күрөш алып жүргөндө Алибек балбан деп жүрдүм. Кийин анан ырдап чыккандан кийин баягы ошол өзүбүздүн эле агаларыбыз, досторубуз сен мынау ырчыга караганда сен жакшы ырдайсың, сен мындайсың деп эле ошол ырчы болуп кеттим окшойт. Мотивациядан берип атты. Мотивация ошол жанагы Айып деген досум дагы ошо бизде эле күрөш алып жүргөн. Ошо жаш кезибизде. Анан мына райондо бүт бардыгы эле Айып балбан дей бергенден кийин ал бүт ички дүйнөсүн күрөшкө берет экен да. Ошол атактуу балбандар бардыгы эле ошол эл көтөрүп коет экен да. Анан бар күчүн ошо күрөшкө. Бул сөзүңүз менен сиз азыр кайсы бир деңгээлде баягы жакшы сөздүн, колдоо сөздүн дагы адамга болгон таасири күчтүү болоруна далил айттыңыз да. Албетте ошол өзүңүн элиң, өзүң жердештериң көп нерсени чечип коет экен да. Сен ушунчалык баалап, даңктап көтөрүп турса, сен дальше көтөргүң келет экен да. Эми баягы буга чейин өзүңүз айтып өткөндөй жеңем жөнүндө сурагым келип турат. Негизи эле бизде Кыргызстан баягы аталарыбыз мындай нерселерди мындай ачык көп айта бербейт да. Сизден бир сурансам, алгач эң башында кандай таанышкансыздар, же сиз өзүңүздүн бир сезимдериңиздейлүү кандай айткансыз? Сиздердин кезде кат жолдомой мода болсо керек эле. Азыр биз Инстаграмдан, социалдык тармактардан жазсакчы, анан бизге бир сиз көп айтасызбы, айтпайсызбы билбейм, жеңемди бир өзгөчө мактап бериңизчи. Ошол биздин убакта телефон жок болгон. Ошондой кат жазышып эле ошо мектепке барганда, анан кат тасышуу инилерибиз болот эле. 1 жаш кичине. Өзү негизи жеңең менен 1 жаш эле кичине.
мен 75 жылғы болуп турган болсом, жеңиң 76 жылғы. Бир класс кичине окуган. Анан ошо мектепте эле жаптырып калып, анан кат жазышып, анан ошону менен сүйлөшүп жүрдүк. Анан мектеп бүткөндөн кийин баш коштук. Анан Кудайга шүгүр, ушу кезге чейин сыйлайт, намаз окуйт, жакшы сапаттары. Анан мен жумуштарыма аралашпайт. Мисалга музыкага же башка ал аралашпайт. Ошол жактан сыйлайм. Негизи чыгармачылыгыңызга бир колдоо көрсөтөбү? Мактайбы сизди? Чыгармачылыгыма Бир жаңы ырларыңыз чыкса жаш кездеби, жеңеме алгачкылардан болуп узатып элеңиз же тескерисинче катып жүрүп анан эң акырында батып эле? жок, ал өзү негизи мындай баягыдай ырдын тексти көп маани берет. Анан мен ошол ырлардын текстин жазганда көбүнчө текшерип көрөт эле. Анан өзүң да тийиш болот бир текшерип көрчү, сен акынсың го деп. Анан текшерип, жакшы болсо жакшы деп, анан жаман болсо жаман деп ачык эле айта берет эле. Ошентип азыр мына балдарым жакшы колдоо көрсөтүп атат. Эки балам, кызым. Анан ошол семьяң колдоп турса, анан ошол ыр эле эмес, башка жумуш жасасаң дагы Кандай гана талап болсун, үй бүлөң колдоп турса жакшы экен да. Эми ата энеңиз жөнүндө сурагым келип турат. Сизге эң көп кандай сөздөрдү айтат эле? Чыгармачылыгыңызда балким алардан бир колдоо болдубу? Алардын балким айткан кеңештеринен эң эсиңизге бат келген, эсиңизде калганы кайсылар болот? Негизи менин атам шофер болгон. Мен ушу шофердун үй бүлөсүндө туулганмын. Биз ошол жаңы баш кошуп, кемчиң көз. Анан эми эле ошол жаңы турмуш жолуна аттанып аткан кезде атам кайтыш болуп кетет. Анан ошол 95-жылдан баштап бизди апам эне ордуга эне, ата ордуга ата, ошол энем чоңойтот. Жалгыз. Анан энем бир ошондой күчтөн берип коет да. Өзү негизи ошол мен тага тарабым музыкага жакын да. Тага тарабым дагы ошол аккордеондорду, гитараларды ойноп, ошондой. Анан энем дагы кезде баягыдай ооз комуз ойноп коет эди. Анан ырдай турган жерде ырдап, анан азыр эми батасын да бир өзгөчөлөп берет. Мен ойлойм ушул мага ушул чыгармачылык жакшы энем жактан эле келген окшойт деп. Атам шофер болуп жүргөн. Колдоосу зор, Бирок эми бардык ар бир эркек баланын идеал туткан адамы, кумири мындайча айтканда өзүнүн атасы болот окшойт да. Мен өзүмчө эле ошентип ойлоп койдум. Мына азыр ошол жанагы сен айткан Кайрат болгон дагы мен атамдай болуп, балдарымды атамдай болуп тарбиялайм, мен атамдай болом деп. Мисалга мен өзүм ошондой жаш кезимде ошондой элем. Мен атам эмнени кылса ошону кылгым келип, мен дагы ошол атама окшоп шофер болгум келет эле. Бирок башка кесип тандап калыптым. Буйрук, Буйрук. Азыр балдарыңызды айтып өттүңүз. Негизи сиз балдарыңызга кандай атасыз, кандай кеп кеңештерди көп айтасыз? Анан биз сыяктуу жаштарга, жаңы ата эне болуп аткандарга бала тарбиялоо боюнча негизи туура ата, баягы үлгүлүү ата кандай болуш керек деп айтат элеңиз? Эми негизи мен туурусын айтканда балдарымды катуу тарбиялайт элем, катуу кармайт элем. Баягыдай телефонду көп карматпайт элем. Анан эркек балдарды негизи балдарым эмес, ушул кыргыз жигиттеринин баарысын ушул спорт менен машыктала дейт элем. Себеби балдарымды ошо спорт менен машыктырып жүрдүм. Анан ушул улуу балам футбол менен күрөшкө жакшы. Анан кичүүсү футбол ойнойт, бирок кичинебиз мына дин жагына жакын. Кары, анан дабачы, ошол жагы кармаганга дагы мен өзүнчө сүйүнөм, сыймыктанам. Сиздин жаңы Инстаграмга чыгып баштаганыңыздан, анан тойлордон үзүндүлөрдү киргизип каласыз. Атайын бул суроону эң акырына калтырдым, бир өзгөчө маанайда жыйынтыктайлы депчи. Комментарийлерде, билдирүүлөрдө да көп жазылат. Мисалы мен бүгүн сиз менен маектешүүгө кепка кийип келгендин себеби баягы айрым бир себептерден улам чачымды таз кылып алдырганыма байланыштуу кепка кийип келсем, сиз азыркы учурдан бир заманга жараша кийинип, ошону кепка менен толуктап келесиз да. Бул атайын бир тандалган стилби же өзүңүздүн бир ыңгайлуулугуңуз үчүн ушундай кийесизби? Жалпы эле ушул кепкаңыз жөнүндө жазгандарга кандай жооп берет элеңиз?
Мен формам негизи бул өзү баягы ошол жаңырдап чыкканыбызда дагы айттым го, ал кезде бүт баардыгы шелк материал бар эле, андай жашыл, кызыл, бир башкача цветтерде костюмчумдарды кийди, тиктирип, ошондой. Анан биз дагы ошол дворец спортого концерт беребиз дегенде, биз дагы ошондой костюмчумдар тиктиребиз деп барсак, бир ошо өзүбүздүн эле айылдашыбыз, ошо айылдашыбыз дегеним жердешибиз Лейлектен Исанадан болот эле, тигүүчү эже. Анан бизге ак шым, анан ак көйнөк кийип коюптур, жакасы чоң. Анан мага жаккан эмес. Кийин анан биз ошол концертке ушундай чыкканыбызда анан эл арасында ушундай сөздөр кетти да, Айнур Отоо ушундай чыкканда, концертке киргендер айтып чыкканда, Айнур Отоо ушундай сахнага чыкканда ак буудай болуп чыгып келди. Ырлары дагы, группасы дагы, өздөрү дагы ошол атын заты жарашкандай болуп деп анан ошол ак форма кийин ошол музыканттардын арасында неме болуп кетти. Популярный болуп кетти. Ошол бүт эле ырчылар ак форма кийинип кетти ошондон кийин. Сиздер бир жаңы стилди баштап берген турбайсыздарбы? Анан азыр ошол жынсы, анан кепка кийип чыкканын бир себеби дагы бар. Биринчиден ошол 90-жылкы ырдап чыккан немелерди чагылыштырып ырдайын деп. Анан негизи ырыма дагы мындай биздин ырларыбыз өзүңөр угуп жүрөсүңөр го. Дискотечный ырлар. Анан дискотечный ырларга мындай жеңил кийинип туруп бийлеп ырдасаң жакшы да. Анан ыңгайлуу. Анан эгерде менин ырларым оперный ырларды биз ырдаганымда, мен ошондой костюмчум кийип, бабочкаларды тагып, анан мындай түз туруп ырдасаң болот. Анан эгерде фольклорный ырдай турган болсоң, улуттук кийимдерди, кайкалактарды неметип, башына калпактарды кийип, анан ырыңа жараша кийинип чыккан жакшы деп ойлойм да. Эми баягы сиздерди баягы башынан эле айтып атам, социалдык тармактарга өнүккөндөн бери сиздерди менин байкаганымдан бир жаңы дем менен көтөрүлүп атасыздар да. Жеке өзүңүздө дагы бир күчтүүрөөк аракет менен жаңы ырларды күтсөк, бир жаңы клиптерди дейлиби күтсөк болобу көрөрмандарыбыз жалпы? Ошол жаңырлардын үстүнөн иштеп жүрөбүз негизи. Анан жаңырларыбыз чыгып атат. Ошол концерттерге дагы, тойлорго дагы бирок эски ырлар мени чакырат да. Тойго чакырса дагы ошо тойго заказ кылгандар чалат дагы звонок кылып. Мына 3 ырыңды же мына 4 ырыңды ырдап бересиң же мына короче бир антракта 5-6 ыр ырдайсың. Бүт баардык ошо эски ырларды өздөрү атап берет да, ушуларды келип ырдап бериң деп. Анан жаңырларын кошпойт да. Ошо сиңип калган. Өзүм баягы таанышыраак боло турган болсо ошол Жубайма деген ырлар, анан азыр Айдана деген клип дагы чыгарып койгонбуз. Айдана деген кызга арналгандыр, бирок Айдашка деп кыскартып койгонбуз. Ал дагы өтө мындай бийлей турган. Анан Берметим ырыбыздын чыкканына 30 жылдан ашып кетти. Ошого Берметимди эскерем деген дагы бир дискотечный чыгардык. Азыр кече ошол Чүй жергесинде Кара Балта, Сокулук, анан Нарындарга, Кочкорлорго барып концерт бердик. Тотомидин досум менен. Сурма үчөөбүз болуп концерт бердик. Ошол сахнага чыгып ырдасам жакшы кабыл алат. Анан бирок заказ бергенде эски ырлар менен чакырат да. Эскилер менен чакырат. Эскилер менен. Алгачкы ырларынан көп суранышат. Сизге чыгармачылык дагы да ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Буюрса Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкерисиз. Элде артисти болуу буюрсун. Күтөбүз, таттыктуу сиз деп эсептейбиз. Рахмат. Анан ушул жыйынтыгында өзүңүздө да бир кайрылууңуз болсо, баягы адаттагыдай эле бир эркин мүнөттөрдү берели. Көрөрмандарыбызга кыска кайрылуу алсаңыз болот. Эркин микрофонму? Мен ушул жалпы ушул биздин Айнур Отоонун көрөрмандарына негизи кыргыз элиме тынчтык каалайм, бейпилдик каалайм. Эң биринчиден ошол кыргыз эли ынтымак болсо баарысы болот деп ошондой эле ушул Solo Media сиздердин коллективиңиздерге да чоң ыраазычылык билдирем. Иштериңиздерге ийгилик, ар бир ойлогон ой максаттарыңыздарды, иштериңиздерди ошо ар дайым Аллахым колдоп жүрсүн. Кудай кааласа дагы интервью маектерде жолугушуп эле. Туура айтасыз, буюрса бишкекке барсаңыздар дагы маектерди кылып, жаңылыктарыңыз менен болсо, эл менен бөлүшүп, баягы бир көпүрө болууга даярбыз. Ошо сиздин жакшы сөздөрүңүз менен эле жыйынтыктайлы. Кайрадан бир жакшы күндөрдө амандашканга чейин жакшы туруңуздар.